Кыргызстандын Камбар-Ата-1 ГЭСин курууга башка мамлекеттердин көмөгүсүз эле кудурети жетет. Бирок долбоорго Өзбекстан менен Казакстанда катышууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу энергетика министри кечээ маалымат жыйында билдирди. Жыйын курган министр бул тармактагы жагдайлар, өзгөрүүлөр менен бөлүштү. Айтымында аталган ГЭСтин курулушу жай айларында башталат. Ири долбоор аяктаса, бул өлкөдөгү эң чоң ГЭС болуп калат. Камбар-Ата-1 бул национальный проект болуп эсептелинет. Кудай буйруза, мен ойлойм, эгерде коңшу өлкөлөрүбүз кошулбаса, биз өзүбүздүн күчүбүз менен, мен как министр энергетика катары, как энергетик катары көзүм жетет, өзүбүздүн күчүбүз менен да салып бүтүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бизде мисалы Токтогул суу сактагычына 19,5 миллиард куб метр суу бар болсо, дополнительно Камбар-Ата-1дин водохранилищесинде 5 миллиард суудун көлөмү топтолгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Аны биздин коңшуларыбыз да түшүнүп атат. Ошондой ниеттери бар. Канча көлөмдө, канча инвестиция салынат, бул мен ойлойм май айында аныкталат. Анткени май айында бизде ушу коңшу өлкөлөрдүн бардык президенттери келип, ушул жерде биздин президентибиз менен чогуу талкуулашып, бир чечимге чыгат деген ишенимдебиз. Камбар-Ата-1 ГЭСин курууга 500 миллиондой доллар бөлүнөт. Ал үчүн каржы ресурстары бар. Бул тууралуу Акылбек Жапаров белгилеп, алда жакынкы арада курулуш башталарын айтты. Финансы министрлиги курулуштун биринчи этабы үчүн 498 миллион АКШ долларын мобилизациялайт. Бул долбоор аягына чыкса, өлкө энергетикалык көз карандысыздыкка жетет. Будет дан старт для начала строительства Камбар-Атинской ГЭС. Жакынкы арада Камбар-Ата-1 ГЭСинин курулушу башталат. Ага жалпы жонунан 498 миллион доллар керек. Анын 20 миллион доллары даяр. Мунун баарын ишке ашырсак, анда бул ГЭСтин жалпы кубаттуулугу 1000 мегабайттан ашат. Муну өндүрүлгөн электр энергиясынын көлөмүнө которгон соң, анда 3,5-4 миллиард килобайт болот. Азыркы учурда 30 кичи ГЭСтерди жана шамал энергиясын иштеп чыгуучу станция куруу боюнча иш башталды. Бул энергетикалык эгемендүүлүккө жетишкенибизди далилдейт. Камбар-Ата-1 ГЭСин куруу өткөн кылымдын 80-жылдарында эле пландалган. Ал Нарын дарыясынын жогорку жагында, Жалал-Абад облусунун аймагында курулат. Платинанын бийиктиги 256 метр болоор айтылууда. Объект өзүн-өзү 12 жылда актай тургандыгы айтылат. Бул ГЭС энергетикада тарыхтын жаңы барагын ачкан, Борбор Азия үчүн да өзгөчө мааниге ээ болгон долбоор. Бийлик быйыл ГЭС куруу жараянына, өзгөчө чакан ГЭС курууга көңүл бөлүүдө. Бул иштер аймактарда да колго алынган. Жалал-Абад облусунда ушул эле жылы 10 чакан ГЭС курулуп пайдаланууга берилмекчи. Облустагы илим изилдөө борборунун илимий кызматкери Абдисатар Доспаев микро жана чакан ГЭСтерди изилдейт. Ал түштүк жергесинде 17 кичи ГЭС курушканын айтат. Кыргызстан боюнча 3000ден ашык чакан ГЭСтерди курууга ыңгайлуу суулар бар. Ал кайсыл жерлерге ГЭС курууга болоорун айтып берди. Кыргызстан боюнча өзү суулардын саны 296 суу бар, дарыя бар. Кыргызстан территориясындачы. Аягында эле көп ГЭС курса болот да. Мисалы үчүн мен көбүрөөк түштүк региондорун, Жалал-Абад областын изилдеген үчүн атайын картасын жасап, ушундай кылып, каерде кандай точкада координаттары менен ушундайды жасап жүрөбүз. Базар Оргондо Караөңкүр дарыясы бар. Бир эле Караөңкүр дарыясында 12 жерге ГЭС курса болот. Ушул тапта 30 кичи ГЭСти жана шамал энергиясын иштеп чыгуучу станция куруу боюнча иш башталды. Бийлик чакан ГЭС курууну көздөгөн ишкерлердин каражаты жетишсиз болуп жатса, грант бөлүп берерин айткан. Өкмөт акчалай колдоо көрсөтүүгө даярдыгын билдирген. Анткени буга чейин бул жаатта колдоо болбой, ишкерлерге тоскоолдук жаралган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.